Лобовойду жакшылап тазала. Эмне үчүн токтоттуз? Алыстан тонировкада көрүндү. Жакын келгенде тонировка жок экен, лобовойдун кири экен. Ошого байланыштуу мен тостум. Данный время документиңди мага эмнеге калтырып атасың? Без причина токтотуп, эмне мага грубит этип атасың? Эмне деп грубит еттим? Көрсөттү дейт, айрыктардын баары, моюлардын баары. Моунча айырып, тетиге бутунун баары карачы, чагынга оонатып сабаган. Кабыргасынан эстеге калтырбай. Бул курткаларын карачы, моунча айырып канча сабаган деген эмне деген там карган киши болсо. Halbuki ben kalkıp göbürüz düştüm. Karşı Moğay'dı. Onu taktırma. Moğay'dı. Kadagalar sen mal, sen östürmezsin kral. Moğay'dı. Evet. Tüke. Sen halalın östür. Ya söylesem kol oturmamızına eyledi. Korkamda ben kavrasını kolda. Karaktırım beni. Çoğun teretti bu. Seni öpüp çağırıp göbürü senin böyle. Şakanın usuldan bağırışı öpme bu. Ya dışına takıyorum girer. Kavargalısınlar şey oldu. Gayet ki gayet. Her şey 9.000 bir yanında. Bir kızılda Nisan, Taçan'ın misal çıkıp kabarı çıkıp. Böyle morun tez oldu. Gelin biraz. Gelin bu Taçan'ın. Kolları çık. Uğraş. Yok, okutulu. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылуумдун себеби менин жолдошум Тургун Алиев Тыныбек өмүр бою милиция кызматкери болуп иштеп, отставкага чыккан милициянын майору, ГАИ кызматкери Саяков Жыргалдын Ур токмогунун айын. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. ГАИ кызматкери Саяков Жыргалдын Ур токмогунун айынан каза болуп отурат. Каза болгондон бери укук коргоо кызматкерлери тарабынан эч кандай чара колдонулбай, ал боштондукта жүрөт. Мен өзүм онкологияда операция болуп, өзүмдүн жаным менен алышып араң жүрөм. Аркасында балдары чыркап отурат. Мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден суранарым ушул ишти мыйзам чегинде өзүңүздөр көзөмөлгө алып, жакшылап карап бериңиздерди көптөн көп суранам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен Кочкор районунун тургунумун. Кочкор районунун милиция кызматкери ГАИ Саяков Жыргалбек, досум экөөбүз Тургун Алиев Тыныбекти жана мени мыкаачылык менен Ур токмокко алып, натыйжада досум Тыныбек кайтыш болуп калды. Мен больницадан жатып, медицина кызматкерлери бир тараптуу болуп мени карабай, жана ошондой эле Нарын областынын укук коргоо органдары карабай, айлам кетип чыдабаганыма байланыштуу Бишкек шаарына келдим. ГКМга арыз бердим. Рентгенге түшсөм 5-6 жана 7 кабыргам сынып деп айтышты. Ал айлам кетип чыдабай турган кезим. Бизди сабаган бала боштондукта жүрөт. Эч кандай чара көрүлгөн жок.
12 декабрь күнү кечки 19:20 чамаларында мен Токтогожоев Болотбек жана менин досум Тургуналиев Тыныбек болуп Кочкор айылында Сагынбай Орозбаков атындагы көчөсүнөн кетип баратып, менин машинем Москвич менен токтоп турган жерибизден бизге Кочкор районунун ГАИ кызматкери Саяков Жыргалбек келип калды. А токтоп турганыбыздын себеби машинемди артка айдап баратып, аркка кирип кеттим, чыгара албай туруп калдык. Ошол учурда Саяков Жыргалбек кызматтык машинасы менен токтоп келип, бул жерде эмне турасыңар? Бул машина кимдики деп сурады. Документтерди да сурады, а мен документтерди бердим. Мас турбайсыңарбы деп мурунга күтпөй турган жерден чабып, кабырганы көздөй буту менен тепкилей баштады. Аны көргөн менин досум Тургуналиев Тыныбек дароо мага болушуп, мен деген ветеран МВД болом. Өмүр бою милицияда иштегем, кол көтөрбө десе, алкаш оозуңду жапчы деп туруп, аны менден да катуу мыкаачылык менен сабай баштады. Кол менен деле чабып атты, бут менен деле тийип атты. Кийим кечесин айрып, жерге жаткызып чөгөлөтүп сабады. Анан Жыргалбек бизди сабап бүтүп, Нурсултан аттуу ГАИ кызматкерин чакырды. Машинаны штраф стоянкага алып барышты. Ошол учурда Тыныбек досум аялына эжесине чалып, таяк жегенибизди айтып атты. Эгерде мен өлүп калсам, Жыргалбек ГАИ күнөөлүү деп айтты. Тыныбек экөөбүздү тең тез жардам кызматы Кочкор районунун бейтапканасына бардык. Ал жерден дагы өзүнүн коллегаларынын жанында дагы эч кимди көзгө илбей, Жыргалбек артыман келип, кабырганы көздөй кайра тебип жиберди. Кыскасы, больницасы дагы албай, карабай, Тыныбек рентгенге түшкөндө соп-соо таза экенсиңер деп койду. Ошол бойдон үйүнө барып алган жаракаттарынан чыдабай, эртеси эртең менен тез жардам чакырдык. Больницага жетпей досум өлүп калды. Тыныбек досум өлүп калгандан кийин моргтун эксперти да эч кандай жаракаты жок экен деп айтканда, эжеси чынара кирип туруп, кабыргасын сынганын далилдеп чыккан. Ушул мыкаачы жан алгыч Саяков Жыргалбекти жана ушул кылмышты жаап жашырып кылмышына көмөктөшүп аткан больница кызматкерлерине дарылабай же направление да жазбайт. Ушул адам өлтүргүч Жыргалбектен коркуп Бишкекти көздөй чыгып кеттим. Досум өлүп атса кандай кылышым керек? Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушул ишти өзүңүздөр көзөмөлгө алууңуздарды суранам. Лобовойду жакшылап тазала. Эмне үчүн токтоттуз? Алыстан тонировкада көрүндү. Жакын келгенде тонировка жок экен, лобовойуң кир экен. Ошого байланыштуу мен тостум. Документиңди мага эмнеге калтырып атасың? Без причина токтотуп, эмне мага грубить этип атасың? Эмне деп грубить эттим?